Мени 2010 ноябрь айларында Актала айылына ала качып кетишкен. Ал убакта мен педагогикалык университетте 3-курста окуучумун. Турмушка чыккандан кийин жашоом кулчулукка айлангандай болду. Кайын журтумдун кылган мамилелерин жолдошума айтсам, сен өзүңкүн өлүсүң, сен кимсиң деп кол көтөрүп кемсинте баштады. Ажырашып кетейин деп бирок ата энемди ойлоп кала бердим. Кийин биринчи уулду болгондон кийин шаарга көчүп келип, шаарда уруш талаш азайган сыйдуу, бирок өтө сүйүнүктүүмүн. Жолдошумдун ичкилиги, достору көбөйүп, такыр үйгө да токтобой калды. Анын жашоосу башка, менин жашоом башка болуп калды. Кийин экинчи уулду болгондон кийин экинчи уулубуз жүрөгү оорукчан болуп төрөлдү. Ошол убакта абдан кыйналдым. Жолдошум көлгө иштегени кетти. Жашаган жерибиз да эжемдикине жакыныраак болчу. Жолдошум акча салбайт, батирдин акчасын төлөбөйт. Кээ бир кезде ачка калгандай күндөрүбүз болду. Ошондой күндөрдүн биринде эжемдикине барып тамактанып келчү, карманымды айтып. Ошондой күндөрдүн биринде үйгө келсем, жолдошум достору менен майрамдап, ичкилик ичип отурушуптур. Жири менен балдарды тыштап, өзүм сыртка чыгып кеттим. Эртең менен болчу. Жолдо баратып бир кафелердин бирине кызматчы керек экен, идиш жууган. Ошол жакта өзүмдү алаксытып бир күн иштеп, кечинде үйгө келсем, оокат жайым эчтеке, балдарым жок. Көрсө жолдошум эбак эле балдарымды, оокат жайымды кайын журтума жеткизип коюптур. Барайын десем, же тыйыным жок. Ошол бойдон шаарда иштеп кала бердим. Канча бир убакыттын ичинде кайра сот болду. Сот балдарымды жолдошума берип койду. Сот бүткөндөн кийин судья бери өзүнчө чакырып, сен али жашсың, кийин туруп аласың, өз жашооңду уланта бер, балдарың чоңойсо өздөрү эле таап келет деп койду. Ал сөздөрдү укканда менин жашоом туңгуюк болуп, жашоом маңызсыз сезилди жана келечегим жоктой болду. Балдарымды алган күндө дагы менин иштеген ишим, жашай турган жайым жок болчу. Ошентип шаарга келип, Шведияда иштеп, акча чогултуп Турцияга кеттим. Турцияда 2,5 жыл иштеп, азыркы убакта экинчи жолдошум бар, биринчибизди күтүп жатабыз. Биринчи турмушум начар болсо да, экинчи турмушум, экинчи жолдошум жакшы чыкты. Азыркы учурда Турциядамын.